Баалуулуктарды камтыган иш-чарада келиндер кыргыз элинин бай мурастарын чагылдыруу менен аны улам кийинки муунга жайылтуу максатын көздөшкөн. Салттарды улам булап, учугун улабасак, аягы каада салтыбыз жок болсо, анда кыргыз эли да жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн ушу салтты уюштуруп, улам агитация, пропаганда жасап, улап кетүү үчүн жаш келиндерге бул окуу жана сабак болот деп ишенем. Мындай иш-чаралар президент Садыр Жапаровдун улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгынын негизинде өтүүдө. Анда уюштуруучулар тарабынан кыргыздар мамлекеттин өнүгүшүнүн негизи болгон улуттук нарк аркылуу кылымдар бою кошуна элдер менен жанаша жашап, тарыхтын тереңинде жок болуп же башка элдерге сиңип кетпей, атын жоготпой, тарыхта өз изин калтыргандыгы даңазаланат. Элин үй бүлөнүн күзгүсү аттуу сынактын экинчи айланпасы biz ар бир жылына 4 жолу ар бир квартал сайын сынак өткөрөбүз. Ошонун биринчиси болуп кетти. Бүгүнкү экинчи айланпа. Бул ар бир сынакка 6 келин катышат ар бир уруудан. Биз биринчи сынакта 6 уруу катышты, экинчи сынакта бүгүн 6 уруу катышып атат. 10 жыл мектепте иштеп, кийинчерээк өзүм каалаган кесибимди тандап алдым. Тигүүчү болуп үйдө иштеймин. Башка кыздарды дагы иштетемин, көп кишилерге тиккенди үйрөтөмүн. Уз тармагындамын. Кылымдарды карыткан кыргыз эли мамлекеттүүлүгүн мындан дагы бекемдеп өнүгүү жолунда баратат. Буга коомчулуктардагы адеп ахлак, нарк насил, улуттук каада салттардын даңазаланышы да себеп болууда. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Ильич Касыинов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары, Жетөгүз районунан.